Кандайсыздар, урматтуу партнерлор? Эртең менен мен ишке келгенде ушу ишке бадыларды коюп койгом, ушуларды ичемин да. Мисалы, азыр мен айыл өтейин. Локсантинди ичем. Локсантин бул аз калды, түгөнөйүн деп калды. Мынакей. Эртең менен мен ачкарын ичип атам. Андан кийин артынан спирулина ичем. Мынакей, бисмилла. Эми мунун артынан витамин С ичем. Витамин С билесиздер, мындай сары болот. Порошок түрүндө болот. Кайра өзүнүн идиш менен аралаштырабыз, таза эле бул. Эми бул железо. Өтө жакшы көрөм мен ушуну. Болду. Эми 20 минуттадан кийин тамак ичем же чай ичем. Өтө сонун. Баарыңыздарга ушундай ичкенди сунуш кыламын. Бадыларды биринин артынан бирин катары менен ичкендин эч бир зыяны жок. Себеби дегенде бул биологически активный добавка биздин организмибизге жетишпеген эле витаминдерди толуктаган бат. Бул дары эмес. Дарыны деле ушта ич атпайбы, эртең менен 5-6 түрүн ичет го туурабы? Бул деген бат. Эч зыян жок. Кааласаңыздар чай ичип бүтүп, анын артынан ичсеңиздер болот. Бирок мына локсантин менен спирулина сөзсүз түрдө эртең менен ачкарын ичсеңиздер ошол жакшы таасирин берет да. Жылуу суу менен ичиш керек.